Бүгүн биз агродронду кышкы сактоого кандай кылганы үйрөтөбүз. Эң башкы биз аккумулятордон баштайбыз. Өзүңүз көрүп тургандай аккумуляторду биз 0% чейин түшүрбөшүбүз керек жана 100% чейин көтөрбөшүбүз керек. Анткени эгерде 0% менен аккумулятор көп убакыт туруп калса, то бул заряд албай калат. Эгерде аккумулятор 100% менен көп убакыт туруп калса, то шишип кетишүүгө ыктымал. Бул жаңы аккумулятор, бул бир сезон иштеген аккумулятор. Өзүңүз көргөндөй эле сезондон кийин бул аябай мага жактары кирдеп, химия толуп, лай баткак болуп кеткен. Биздин рекомендация боюнча бул жерлерди тазалап туруш керек. Анткени бунун системасы радиаторго эле окшош, могу жери система охлаждения деп коет. Ошонун баарын тазалап убагында колдонсоңуз көпкө сизге аккумулятор жарап берет. Эгерде сиздин аккумулятор биздикиндей 30% болсо, сиз буну 60%га чейин заряжать этесиз. Аккумуляторда 100% болсо, дронго кошуп туруп, бир аз гана 60%га чейин иштетип коебуз. Аккумуляторду 60%га чейин толуктагандан кийин же 60%га чейин азайткандан кийин бүгүнкү датаны жазып коебуз. Бүгүнкү датаны жазып койгондон кийин 3 айдан кийин кайра алып чыгып туруп 100%га чейин аккумуляторду зарядтайсыз. Анан дронго кошуп кайра 60%га чейин түшүрүп коебуз. Сезондон кийин бутундагы стойкалардын болторун дагы бир сетеп карап закреплять коебуз. Бул жерде карап коебуз. Анан кийин канаттарын микро трещиналарга дагы карап коебуз. Бир серадан полный. Андан кийинки нерсе бул аккумулятор кошулган жерди дагы бир сера карап коюшубуз керек, таза кармаш керек. Негизи эле агродронду сезон болобу, сезон болбойбу таза кармашыбыз керек. Кийинки нерсе бул бизде инверторный генератор. Генераторуңуз 50 мотосаат ашык иштесе, бир сера майын алмаштырып коебуз. Анан бензинин жарымына чейин куюп коебуз сезонго. Сезондон кийин распрыскиватель бачогун бир сера карап коебуз. Бунун ичин тазалаш үчүн таза суу куюш керек. Анткени сезондо өтө көп химия толгон бунун ичинде. Мынтип бул жагын жабабыз. Андан кийин уже пульт управлениянын карайбыз. Пульт управлениянын караганда бул жерде очистить шланг деген эмеси бар, функциясы. Очистить шлангты басасыз, старт басасыз. Тазаланат бир сера, закончить. Кийинки нерсе бул продуть захваченный воздух деген функцияны басабыз. Старт. Мына ичинен бир сера захваченный воздухту чыгарды, окей деп басабыз. Анан бир сера форсункаларын иштетип коебуз. Кыска айтканда, сиздин агродронду, аккумуляторду жылуу помещенияга киргизип койсоңуз 17ден 25 градуска чейин, то сиздин агродрон көпкө иштеп берет.